Урматтуу туугандар, Чаткал районунун Курулуш айылында кар 1.30 жаптыр. Мына дагы ат тире албай калды. Бу карга карабай биз жашап жатабыз. Мына булакка аяк-бияка малга жолду ушинтип, мына көк КАМАЗ менен жол салып жатабыз. Урматтуу Чаткал районунун тургундары, мына биз азыр Курулуш айылынан чыккандан баштап уже көчкү, полный көчкү. 15 биздин билишибизде 15-20 километр полный көчкү. Азыр мына бир погрузчик салдык, артта грейдер турат, май баары жетиштүү. Бирок могу жолго батпайт экен. Башка погруз сала албайт. Мына көчкүнүн бийиктигин көрдүңөр. Ушундай узун көчкү ар кайсы жерге эмес, бүт сплошной түшкөн да. Ошон үчүн баарыңыздарды чакырып кетем. Сабырдуулук кармап туруп туруңуздар. Мына Терексайдан чыккан жүргүнчүлөр, Канышка айылынын, Чаткал айылынын тургундары баарыңар түшүнүү менен кабыл алыңыздар. Мына баарыбыз МЧС, ДЭУ баарыбыз ушу көчкү жакта жүрөбүз. Анан айылдарга дагы чакырып кетем, ички жолдорду да кырабыз. Ички жолдорго чейин азыр могу центральный жолдорду ачып алалы. Сабырдуулук менен мамиле кылып туруңуздар. Андан сырткары чатырчаларды, үйүңүздөрдүн чатырчаларын, королорду караңыздар. Кар мына дагы 2 күн жааган да. Ошон үчүн баарыңыздарды чакырам, жакшы ынтымактыкта биримдикте туралы, сабыр кылып туралы. Техника жетиштүү баары. Мына погрузчтан азыр 3 погрузчик бар. Бирок бул жолго батпайт экен. Бир погрузчик эле иштеп атат. Грейдерден 2 грейдер, 3 грейдер иштеп атат. Ошон үчүн перевал ачылат бир. Мына бүгүн түнү менен салып атабыз. Бирок маалымат берип турабыз баарыңыздарга. Мына күн болсо жаап атат. Биз ошол көчкү жакта жүрөбүз. Баарыңыздарды сабырга чакырам. Ушул бүтүрүп ачылып кетсин. Бөөдө кырсык болбош керек. Адам өмүрү бизге адам өмүрү коркунуч болуп атат. Ошо жолдо калбагыңыздар деп жолду жаап атабыз. Азыр Курулуш айылынан баштап Терексай айылына пост коюлган, жол жабык. Күн ачылган кезде силерге маалымат беребиз.